Биз бүгүнкү сөзүбүз бул суу ресурстары боюнча. Мамлекет тарабынан көп жумуштар аткарылып атат. Бул суу сактагычтарды куруу боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Каналдарды тазалоо иштери, каналдардын жаңылоо жана жаңы каналдарды куруу боюнча көп жумуштарды аткарып келатабыз. Анткени жоготуулар бар, жоготууларды биз азайтканга биз иш аракеттер жасап атабыз. Сиздер жакшы билесиңер, биз дагы бетон полотно дегенди алып келип төшөп атабыз. Аны дагы заводто куруп атабыз. Кудай буюрса, 1,5 жылдан кийин ал завод дагы курулуп калат. Бирок сиздердин дагы жардам керек болуп атат. Эмне үчүн дегенде, биз мына сиздер жакшы билесиңер, мына климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу биздин суу ресурстары азайып атат. Анткени мөңгүлөр дагы эрип кетип атат. Жаан чачын дагы азайып калышы мүмкүн. Биз эми билбейбиз да көп кандай аба ырайы болгонун. Ошон үчүн урматтуу дыйкандар, сиздерге кайрылганым, сиздер менен чогуу бул жумуштарды алып барыш керек. Бул кайсы жумуштарды? Кыргызстан боюнча бизде жамгылатып жана тамчылатып сугаруу системалары болгону 16 000 гектар жерибизге жайгашып иштеп атат. Биздин максатыбыз сиздер менен чогуу ар жылы 30-40 000 гектар жерди мына жамырлатып жана тамчылатып сугаруу системасы орнотуш керекпиз. Биз 2030 жылга чейин биз 200 000 гектар жерге ошол системаны орнотуш керекпиз. Биз сиздер жакшы билесиңер, мына Иссы көл биздин көлүбүз дагы азайып баратат. Мурда 100ден ашык дарыя агып аткан болсо, азыркы учурда дарыялар аз. Ошого Иссы көл сакташ үчүн бир эле дагы системасы бул жамырлатып жана тамчылатып сугаруу системаны коюш керекти. Сиздер сурап калышы мүмкүнсүңөр, кайсы жерден каржы булактары бар деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен сиздерге дагы түшүндүрүп коеюн. Сиздер билесиңер, конкурс аркылуу фонддун жерлери бар, ГФСУнун жерлери. Ошого биз азыр жаңы шарт киргизип атабыз. Ал жерде ким ошо тамчылатып, жамырлатып сугаруу системасын орнотсо, ошол биринчи иретке ошол фонддун жерин беребиз деген норманы киргизип атабыз. Экинчи, бизде сиздер билесиңер, ФОТП деп коебуз. Бул Айыл банк менен РСК банкта бар, элдик банкта. Бул бириккен товар өндүрүүчүлөрдүн долбоору. Ошол жерде лизинг аркылуу ошол системаны алсаңар болот. Андан кийин ФСК деп билесиңер, агро айыл чарба тармагы боюнча каржылоо 13, 14 жана 15 болот. Мына ошол жерде дагы лизинг аркылуу ошо тамчылатып, жамырлатып системасын алсаңар болот. Кийинки маселе, мына ар бир райондо фонддор бар, өнүктүрүү фонддору бар. Мына ошол жерден да биз азыр тапшырма беребиз. Ошол фонддор аркылуу 50%га чейин биз ошол тамчылатып, жамырлатып системага бергиле акча каражатын деп айтып атабыз. Кийинки маселе дагы суу чарба кызматында водхоз деп коебуз. Ошол биздин кызматта республикалык бюджет аркылуу акча каражатыбыз бар. Ал жерде бир шарт бар. Сиздер менен биргеликте бир иш чараны жүргүзсө болот. Ал жерде биздин суу чарба сиздерге суу системасын тамчылатып же жамырлатып системасын орнотуп берет. Бирок сиздер көчөтүн тигесиңер, ошону өстүрөсүңөр, анан кийин пайдасын 20% пайдасын сиздер алага бересиңер, калган сиздердики пайдасы. Мына ошол жерден суу чарба кызматы менен иштетсеңер болот. Областтарда фонд бар, өнүктүрүү фонддор бар. Ошол областтын фонддордон дагы сиздер акча каражаттарды алсаңар болот. Кийинки маселе дагы Ош Баткен областында дүйнөлүк банк аркылуу ал жерде каржы булактар бар. Ошол жерден дагы сиздер Баткенде бул Арис иштеп атат, Ош областында атаандаштык борбор иштеп атат. Ошол жерден сиздер да алсаңар болот. Жаңы долбоор дагы биз ойлонуп атабыз. Азыр өзүнчө Кудай буюрса 26-жылда киргизебиз аны. Ал жерде өзүнчө ошол системага бир арзаныраак кредит аркылуу каржылоо булактарын берейин деген ойдобуз да. Каржы булактарын айтып бердим, сиздер ушуну колдонгула, урматтуу дыйкандар. Бул жерде бир эле сууну үнөмдөш эмес. Бул жерде сиздердин түшүмү дагы жогорулайт. Толук кандуу суу пайда болот дагы, өзүн дагы түшүмү жакшы болот дагы, анан кийин аны види дагы жакшы болот да. Анан кийин сатканга дагы жакшы болот да. Ошон үчүн бул жерде бир эле үнөмдөш эмес, бул жерде сиздердин өз дыйканчылыгыңар жакшы өркүндөп өссүн деген ой менен айтып келатабыз.